Бишкекте Юсуп Абдрахманов менен Киевская көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы болду. Народный репортерго келген видеодо Юсуп Абдрахманов менен Киевская көчөлөрүнүн кесилишинде эки автоунаа кагышканы көрүнөт. Окуядан кийин аймакта чоң тыгын пайда болгон. Кырсыктын себеби такталып жатат. Айдоочуларга жол кыймылы чектелгенине байланыштуу башка жолдорду пайдалануу сунушталат. Жогорку соттун төрагасы Каракулжа сотунун даараткана курулушундагы кош стандартка кыжырданды. Медербек Сатыевке жаңы салынган райондук сот имаратын кыдыртып жүрүп, сырттагы жаңы салынган даараткананы да көрсөтүшкөн. Жогорку соттун төрагасына соттор жана кызматкерлер кирген тарап менен карапайым эл кирген жайдын эки башта шартта жасалганы жаккан эмес, ал баарын түрттүрүп салып, кайра салууну тапшырган. Райондук соттун жаңы имаратын курууга 24 миллион сом бөлүнгөн. Элдерге мынакей, бизге мына ичке суу полностью бар. Судьяларга, соттун кызматкерлерине жакшы тойлет. Элге баягы эле муналарды бузуп туруп кайра кылуу. Америкада эки кыргызстандык жаран авто кырсыктан каза болду. Американын Индиана штатында 3 кыргызстандык жол кырсыгына кабылды. Алардын унаасы мамыга урунуп күйүп кетти. Алардын бири ошол замат, ал эми экинчиси ооруканада каза болуп, үчүнчүсү оор абалда экени кабарланууда. Бул тууралуу жабыркагандардын биринин эжеси Instagram баракчасына жана АКШдагы кыргыз коомчулугуна билдирген. Колдоо көрсөтүү максатында АКШдагы кыргызстандыктар каза болгондордун биринин сөөгүн алып келүү, экинчисин Индианага көмүү жана үчүнчү мекендештин дарылануусуна кеткен чыгымдарды жабуу үчүн акча чогултуу акциясын уюштурушту. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Все стабильно у нас на иркутских серпантинах. Люди не видят, что вокруг снег идет, и почему-то у них фуры складываются, и как обычно на всю дорогу, прям в аккурат от отбойника до отбойника, перегородил в оба направления. Кымыз ичкем. Кыргыз-казак чек арасынан жүк ташуучу унаанын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 28 октябрда саат 18:40 чамасында ФАВ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа жол эрежесин бузуу менен кезекке турбастан экинчи катарга чыгып айдаган. Мындан улам жүк ташуучу унаа жол тескөөчүлөр тарабынан токтотулуп, айдоочусу мас абалда экени аныкталган. Бул факты боюнча унаа айып короо жайына токтотулуп, тиешелүү документтер алынган. Эми айдоочу соттун чечими менен унаа башкаруу укугунан 1 жылга ажыратылат. Башкармалык жарыялаган видеодон айдоочунун сыра менен кымыз ичкем дегенин угууга болот. Кантта дүкөндөн телефон урдаган чектүү камерага түшүп калды. Чүй облусунун Кант шаарында дүкөндөн телефон урдаган жаран байкоо камерасына түшүп калды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жабырлануучулар билдиришти. Маалыматка караганда окуя 2025 жылдын 29 сентябрында саат 21:40 чамасында Абдраимов көчөсүндө жайгашкан дүкөндө болгон. Учурда бул факты боюнча милиция кызматкерлери тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Гамбургерлер? Qaysi qo'ymas? Qo'ymas.
Элдерге мынакей, бизге мынакей ичке суу полностью бар. Судьяларга, соттун кызматкерлерине жакшы туалет. Элге баягы эле мыналарды бузуп туруп кайра кылыңыз. Дайте жаман өртө келсин, ич ол канча жыл отурмун? Жаман өртө Жедактан мукту стресс белемдеги. Ешкімге çalmadı mı ola? Ешкімге çalmadı. Bu kötü çalıştırıyor. Ama bu masası tek basmış tek O başlandı. Edi. Masaq kolunu aydap kelatkan bayke. Strechka men aydap keldi. Strechka men aydap masaq koluna. Spirt içindeki iç olgan. Kalekalar turgan жерден очередти сактабай встречка менен айдап келген. Атын айтам. Жоқ, эме номер, адрес номер жоқ. Иманкулов алып. Пиво ичкен. Просто жаңа эле пиво ичкен, бирок кылмышта ичкен. Болду. Маштан айдап келди. Егер экспедиентте ондай да уже ағарып кетіп